Hi guys, today I'm going to talk about how to learn English and it's mostly going to be for self-learners. Салам достор, мен бүгүн ошол англис тилин үйдө отуруп кантип үйрөнүү керектиги жөнүндө видео кылып жатам. Бул жерде албетте көптөгөн маалыматтар болмокчу, ошондуктан шашпай өзүңүзчө отуруп алып дагы карап чыгасыз деген ойдомун. Биринчи эле бул англис тили, негизи тилди үйрөнгөндө 4 нерсеге маани бериш керек. Угуу, окуу, жазуу жана сүйлөө. Эгерде ушул нерселердин кайсы биринен кыйналып жатканыңызды билген болсоңуз, ошол нерседен, мисалы үчүн жазуудан кыйналып аткан болсоңуз, жазууга көбүрөөк маани берип, көбүрөөк сабак алып же даярдана турган болсоңуз, анда албетте жакшы левелге, жакшы деңгээлге алып келип аласыз. Ал эми бүгүн мен ошол айтып берген же көрсөткөн маалыматтар үчүн сизге интернет жана компьютер керек болот, же телефон керек болот. Ошондуктан кеттик. Биринчи эле бул эгерде жаңы нерселерди бул видео көрүү же кино көрүүнүн негизинде үйрөнө турган болсоңуз, мага окшоп, анда бул Movies 1 to 3 айтмакмын. Себеби бул жерде только англис тилиндеги кинолор чыгат жана TV сериалдарды да көрсөңүз болот. Булар албетте сизге чоң жардам бермекчи. Ал эми дагы бир катачылык, менин катачылыгым бул мен кинолорду жөн эле көрүп үйрөнчүмүн. Ал эми сабтайтл менен көрө турган болсоңуз, сиз укканды, жазганды жана кантип айтылааны угуп, 3 нерсени тең үйрөнөт экенсиз. Ошондуктан айтарым, сабтайтлды унутпаңыз. Кийинки бул WikiHow деген пейдж бар. Бул жерде ошол өзүңүзгө керектүү болгон нерселерди жазып, издеп, анан advice'тарды уксаңыз болот. Андан кийин бул баарыбыз эле билип жүргөн бул Friends деген TV сериал. Буну да көрүңүз деп айтмакмын. Тил үйрөнгөндөр үчүн аябай чоң жардам берет. Жана эми Friends бул көбүрөөк уже advanced болуп калган адамдар үчүн, ал эми Extra English деген бар. Бул ошол сизге окшогон жаңы үйрөнүп аткан адамдын жашоосундагы болгон experience болмокчу. Ошондуктан эгерде жаңы beginner болгон болсоңуз же advancedке жете элек болсоңуз, ушул сериалдан баштаңыз деп айтмакмын. Бул жерде 30 сериал бар, 30 эпизод. Ал учурда уже сиз англисиңиз жакшы болуп калат көрүп бүткөнчө. Андан кийин English Club деген дагы сайт бар. Бул жерде жаш балдардын китептерин окуйсуз. Албетте тил үйрөнгөндө биринчи жаш балдардын китебин окуп, жомокторду окуп, ошонун негизинде жаңы сөздөрдү жаттап, анан үйрөнсөңүз жакшы болот. Себеби ошол нерселер жаш балдар үчүн жазылган китептер албетте оңой жана кызыктуу болот. Бул дагы жакшы сайт. Андан кийин Cafe Learning деген бар. Бул ошол сизге окшоп үйрөнүүнү каалаган адамдар үчүн дүйнө жүзүндөгү баардыгы чогулушуп, сүйлөшүп, ошол практика кылышмакчы. Бул жерге ошол имейл жана паспорт түзүп алып эле кирип, жазылып, адамдар менен баарлашасыз. Бул Speaky дагы ошол эле сыңары, ошол дүйнөлүк аренада сүйлөшөсүз. Өзүңүз тандап, кайсысына кааласаңыз кирип жазылсаңыз болот. Анан дагы кийинкиси бул эми телефон жаныңызда жүргөн үчүн телефонго ар кандай application'дерди, Duolingo мен ошону колдонгом. Download кылып алып, ушул application'дерди колдонсоңуз болот. Ал жерде ошол тесттерди алып, суроолорго жооп берип, же болбосо оюндарды ойносоңуз, бул дагы сизге мындай тилди үйрөнүш үчүн көп жардам берет жана эртерээк өзүңүз койгон максаттарга жетүүгө жардам берет. Кийинки дагы бир типтердин бири болуп, бул китеп окугандан сырткары дагы ошол китепти дагы угуңуз деп айтмакчымын. Угуу менен дагы сиз көп нерсени үйрөнөсүз. Бирок бул айткан advice'тардын бирөөсү да жардам бербейт, эгерде сиз өзүңүз эмнени каалап жана кантип үйрөнө турган жолуңузду билбесеңиз. Ошондуктан биринчи өзүңүз эмнени каалайсыз, сиздин максатыңыз эмне англис тилин үйрөнүүдө жана кандай жолдор менен үйрөнүү сизге жагат. Ошону тандап, анан кийин ушул жерден өзүңүзгө жаккан нерселерди алыңыз. At the end, I just want to say good luck and yeah, I hope you will learn something new.